Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күн болгон эпидемиологиялык абал тууралуу брифингти баштайбыз. Бул тууралуу сиздерге Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берет. Брифингти ТЗОдон ЛТР, КТРК, Ото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. Доброе утро, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 на 24 июля 2020 года в Кыргызской Республике представлена следующим образом. Из стационаров страны за последние сутки с диагнозом COVID-19 лабораторно подтвержденным и клинико-эпидемиологически подтвержденным с выздоровлением выписано 1247 пациентов. Из них в городе Бишкек 497, в городе Ош 123, в Чуйской области 164, в Волжской области 116, в Нарынской области 45, в Иссыкульской области 153, в Джалабадской области 93, в Таласской области 34 и в Баткенской области 22 пациента. На 24 июля 2020 года по республике зарегистрировано новых 921 случаев COVID-19. Из них лабораторно подтвержденных случаев в городе Бишкек 43, в Чуйской области 33, в городе Ош 55, в Нарынской области 1, в Иссыкульской области 34, в Таласской области не зарегистрирован, в Джалабадской области 46, в Баткенской области 41, в Волжской области 10. Клиника эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрирована в городе Бишкек 230, в Чуйской области 107, в городе Ош 20, в Нарынской области 21, в Иссыкульской области 73, в Таласской области 25, в Джалабадской области 92, в Баткенской области 9, в Волжской области 81 случай. Всего за весь период зарегистрировано 31 247 случаев COVID-19. Из них лабораторно подтвержденных случаев 15 468 и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев 15 779. На стационарном лечении всего в стационарах страны находится 12 385 пациентов. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 6098 пациентов и с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 6287 пациентов. В городе Бишкек находится 5729 пациентов, в городе Ош 677, в Чуйской области 1641, в Иссыкульской области 878, в Волжской области 1236, в Баткенской области 622, в Джалабадской области 972 пациента, в Таласской области 323 и в Нарынской области 307 пациентов. К большому сожалению, несмотря на все проводимые лечебные мероприятия, за сутки зарегистрировано 42 случая летальных исхода. Из них в городе Бишкек 9, в городе Ош 9, в Чуйской области 9, в Иссыкульской области 4, в Волжской области 3, в Баткенской области 4, в Джалабадской области 1, в Таласской области 3 и в Нарынской области летальные случаи не зарегистрированы. Среди медицинских работников также регистрируются случаи COVID-19. Всего зарегистрировано 53 случая COVID-19. Из них врачей 22 случая зарегистрировано. Всего за весь период эпидемии среди медицинских работников зарегистрировано 2580 случаев COVID-19.
За сутки из стационаров выписано и снято с домашнего карантина 74 медицинских работника. За весь период с выздоровлением из стационаров выписано 1234 медицинских работника. В городе Бишкек 442, в городе Ош 208, Чуйской области 204, в Ошской области 101, Джалабадской области 67, в Высокульской области 41, Таласской области 19, Баткенской области 41, Нарынской области 107, итого 53 медицинских работника. Акыркы суткада республиканын стационарларынан COVID-19 илдетинен дарыланып айыгып чыккан бейтаптардын саны 1247 бейтапты түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарынан айыгып чыккандардын саны 497, Ош шаарынан 123, Чүй областынан 164, Ош областынан 116, Нарын областынан 45, Ысык Көл областынан 153, Жалал-Абад областынан 93, Талас областынан 4, Баткен областынан 22 бейтап айыгып чыкты. 2020 жылдын 24 июлуна карата республика боюнча жаңы 921 учур катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 учурлары Бишкек шаарында 43, Чүй областында 33, Ош шаарында 55, Нарын областында 1, Ысык Көл областында 34, Талас областында катталган жок, Жалал-Абад областында 46, Баткен областында 41, Ош областында 10. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны Бишкек шаарында 230, Чүй областында 107, Ош шаарында 20, Нарын областында 21, Ысык Көл областында 73, Талас областында 25, Жалал-Абад областында 92, Баткен областында 9, Ош областында 81. Бардыгы болуп 31247 COVID-19 илдети регистрацияланды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 15468 түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 15779 түздү. Бүгүнкү күндө республиканын стационарларында дарыланууда 12385 пациент дарыланып жатат. Алардын ичинен Бишкек шаарында 5729, Ош шаарында 677, Чүй областында 1641, Ысык Көл областында 878, Ош областында 1236, Баткен областында 622, Жалал-Абад областында 972, Талас областында 323, ал эми Нарын областында 307 бейтап дарыланып жатат. Бир сутка ичинде тилекке каршы жүргүзүлгөн дарылоо иш-аракетине карабастан республиканын стационарларында 42 өлүм катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 9 учур, Ош шаарында 9, Чүй областында 9, Ысык Көл областында 4, Ош областында 3, Баткен областында 4, Жалал-Абад областында 1, Талас областында 3, Нарын областында катталган жок. Медициналык кызматкерлердин арасында дагы лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдети катталып жатат. Бир сутка ичинде 53 учур катталды. Алардын ичинен врачтардын арасында 22 учур катталды. Бардыгы болуп эпидемия башталгандан баштап 2580 учур медициналык кызматкерлердин арасында катталды. Ал эми бир сутка ичинде стационарлардан дарыланып чыгып жана үй карантинден алынган медициналык кызматкерлердин саны 74 түздү. Бардыгы республика боюнча 1234 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 442, Ош шаарында 208, Чүй областында 204, Ош областында 101, Жалал-Абад областында 67, Ысык Көл областында 41, Талас областында 19, Баткен областында 41,
Нарын областында 107. Бұл 24 июль 2020 жылға қарата COVID-19 ілдеті бойынша статистикалық маалымат болды. Бир тактоочу суроого көңүл бурсак, элдин канча пайызына коронавирус жалпы жукту, расмий статистика менен ага кирбей калгандардын айырмасы барбы, болсо канча болушу мүмкүн? Бүгүнкү күндө мына биз белгилеп кеткендей 31.247 учур жалпы COVID-19 илдетинен лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлар катталып отурат. Бул бардык калктын санынан 0,5% түзөт. Албетте калктын арасында симптомсуз өтүп жаткан COVID-19 илдети бар экенин бардыгыбызга белгилүү. Алардын ичинен адамдар өздөрүн жакшы сезгендиктен алар медициналык кызматкерлерине кайрылган жок. Ошондуктан ошол калктын арасында ушул симптомсуз өткөн, болбосо канча калктын арасында канча пайыз ковид илдети менен ооруп чыккан же болбосо ооруп жатат, ошол билиш үчүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой иммуноферменттик изилдөө азыр Кыргыз Республикасында жүргүзүлүп жатат. Бул биздин жеке менчик лабораториялар жүргүзүп жатат бүгүнкү күндө. Алар атайын уруксааттарды алып алып жүргүзүп атышат. Ошол жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн бардыгын санын Саламаттык сактоо министрлигинде чогултулуп, такталып, анан калктын арасында бул илдет канчалык пайыз таралганын дагы такталып, бул боюнча маалымат берилет. Андан сырткары Саламаттык сактоо министрлиги дагы бардык региондо атайын ар кандай жаш аралыкта региондордун арасында иммуноферменттик анализди жүргүзүп, ошол калктын арасында, адамдардын арасында COVID-19 илдетине иммуноглобулиндер иштелип чыккан, антителолору иштелип чыккандыгын билиш үчүн дагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен биргеликте дагы ошондой изилдөөлөр жүргүзүлүп башталды. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, ушуну менен республикалык штабтын пресс борборундагы брифингти жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу сиздерге Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берип өттү. Брифингди ТЗОдон ЛТР, КТРК, Ото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.